Саламатсыздарбы. Ода Геошондо программасы. Geçen günü Sadır Japarov 7 kanalga intervью berip, 10 январда өтө турган референдумга эки маселени коюуну сунуштады. Эл кандай башкарууну каалайт? Президенттик же парламенттикпи? Жана экинчиси, парламенттик шайлоо партиялык тизме менен болсунбу же аралашпы деп. Мунун баарын кенен жана дыкат талкуулаш керек, бирок Жапаров интервьюсунда жеке маселелерге дагы токтолду. Маңдай теске отуруп Текебаев менен 4 жолу сүйлөштүк. 2 жолу биздин инициативабыз болду, жолугалы деп те башында. Андан кийин 2 жолу өзү суранып келди. Кабинетиме чейин келди, башка жерден жолуктук, даже үйүнөн да жолуктук. Жакшынакай түшүнүп турат. Айтып бердик мына деп, мен айтып бердим баарын тең. Мына ушул долбоор. Мына мен жазган жокмун. Бая билесиз 2010дон бери келатат. Ушул жерлерди өзгөртүп, сиз да кириңиз, айтыңыз, сунушуңузду бериңиз, алымча кошумчаңызды кошуңуз деп айтып, макул деп татынакай сүйлөшүп чыгып эле, эртең менен эле тескери басып кетет экен, тескери сүйлөй берет экен да. Текебаев акыркы күндөрү бир нече жыйынга катышып, аларда сөз сүйлөгөн саясатчылар жаңы сунушталып жаткан конституцияга жана анын кабыл жаткан ыкмаларына катуу каршы чыккан. Бирок ага чейин Текебаев жаңы бийликти колдоп, БШК тарабынан 20 декабрга дайындалган кайра шайлоо өткөрүүгө каршы чыккан жана аны талап кылган укукчуларды мамлекеттик жоопкерчиликти сезбегендер деп да атаган. Вот давайте порассуждаем. Ушул жумшак айтканда жоопкерсиз вариант боюнча ойлонуп көрөлүчү. Бул вариант боюнча парламенттин ыйгарым укуктары токтой жана алардын логикасы менен 20 декабрда парламенттик шайлоо өтүш керек. А бирок ал шайлоо өтпөй калса эмне болот? Кайрадан конфликттер, кайрадан бийлик үчүн күрөш. Анын баарын ким легитимдештирет? Если вдруг парламентский выбор опять не состоится, опять будет конфликт, опять будет борьба за власть. Какой орган будет легитимизировать? 1 май райондук соту болсо кечээ күнү 15 октябрда Текебаевка БШК депутаттык мандатты мыйзамсыз бергендигин чечим чыгарды. Бул өкүм саясий чечимге окшош, анткени 17-жылдын 16 августунда Текебаевди 8 жылга кескен сот чечимин жогорку сот былтыр 21 августта жокко чыгарган. Ошондуктан ал азыр соттолгон адам эмес. Бирок Жапаров кечээ күнү Текебаевке каршы өтө катуу компромат дагы айтты. Бул $1 миллион алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Суаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап берем. Андан кийин анан шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмактагы Мегакомду калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгын алмак. $10-15 миллион чөнтөк кызыкчылыгын алмак. Ошол мезгилде Мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калганмын. Эми неге Сооронбай Жээнбеков өз эрки менен президенттиктен чегингенин түшүнсө болот. Аны мурдагы бийлик өтө чынчыл жана момун деп көрсөтүп келчү, бирок катуу компромат болсо адам көп нерсеге кайыл болот экен да. Акнет компаниясы рейдерлик менен басып алынган эле момундар дагы акчага азырларын көрсөтөт. Жапаров кечээ күнү конституцияны катуу сындаган Каныбек Иманалиев тууралуу да айта кетти. Ушул эле Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери бар. Ошол типография боюнча, жана башка боюнча коррупциялык иштери дагы бар. Анан бул ошон үчүн баягы кыйкырып чыгып атат да, бул келип баягы улуттук коопсуздук кызматыбы же болбосо бул шайлоодон шайланып келип алып анан ошол иштеримди чукуйтко деген бир неме пайда болуп калса керек да анын көкүрөгүндө. Ошон үчүн анан кийин ушундай чыгып атат да. Мындайлар көп. Садыр Жапаров элдик курултай институтуна да токтолуп, айрым сынчылар белгилегендей, курултай жогорку кеңешти алмаштырбайт деди. Анын айтымында 30 жыл ичинде бир дагы президент эл алдында жооп берген эмес. Алардын былыктары кызматтан кеткенден кийин гана ачыкка чыкчу. Курултай эч кимди кызматтан ала албайт жана эч кимди дайындабайт. Ал жөн гана бийликтен отчет алат жана андан эч кимге зыян тийбеш керек. Парламент турса курултайдын эмне кереги бар? Бул дагы ушундай дублировать этип атпайбы бири-бирин деп. Андай болбойт. Парламент курултайдын мыйзам чыгарган укугу жок. Мыйзам сунуштаган укугу жок. Бул жөн гана жылда бир жолу бардык региондордон чогулуп келип элдер президент менен парламенттин отчетун угуу гана органы деп атабыз да. Бир жолу. Бул мамлекеттен акча албайт. Бул баягы коомдук башталыштарда иштей турган орган болот. Өлкөдө такыр жаңы ыкмалар менен эрежелер ишке киргендей. Ошондо саламаттаңыздар.